карапайым калкым, баарыңарга терең ыраазымын. Кызым Айдананы уруп атканына байланыштуу ушу кайрымдуу фондунда кайрылып, булар келип бизди тартып видеобуз чыккандан баштап кол сунган карапайым калкым көп болду. Буюрса эми дагы мынакей дагы көптөгөн жакшылыктар алды да, дагы азыраак бул деген көп суммада акча экен, эми азыраак эмес экенде колубуздан келбейт экен, ошол себептен элдерге кайрылдык. Азыр азды болсо чогулуп атат акчабыз. Айдана менин бул экинчи кызым. Ошо эки баласы бар. Көлгө турмушка чыккан. Ошол экинчи кызым төрөгөндөн кийин ооруп калды. Ошо төрөгөндөн кийин эле билдик. Ичи шишип, саргайып, реанимация түшкөндөн кийин билдик. Ага чейин эч нерсе билген жокпуз. Мамакеевде жаттык, Сокулукта жаттык. Анан ушул убакка чейин лечение алып келдик. Машинабызды саттык, мал салыбызды саттык, кайын журту жардам берди, тууган урук, кошуна колоң жардам берип ушул убакка чейин лечениясын кылып келатабыз. Анан кийин акыркы жолу фибросканы өткөнү барганыбызда Айданага сеника болбойт. Сен возможность болсо, ошо акча каражатыңар жетишсе, боруңду алмаштырганың эле жакшы дешти. Анан биз ушул кайрымдуу фонд менен барып келген бир-эки адамдан бизге ушундай сунуш келди. Эми бул деген аз акча эмес, кайрымдуу фондуна кайрылып көргүлөчү, ошол жардам берет дешти. Биз офисине барып азаматка жолуга албай келдик биринчи күндөр. Андан кийин телефондон байланышып, азамат мен азыр бул жактан Ошко кетип атам деди. Оштон келгенден кийин эже байланышабыз, мен сизге өзүм чалам. Сиздин голосойдо жөнөттүм. Сиздин үнүңүздү укканга жетиштим, эже бардыгы жакшы болот, мен келейин деп келгенден кийин барып жолугуп офистен, андан кийин келип бизди бир ай болоюн деп калды. Бизди келип тартып кетти. Ошол видео чыккандан баштап акча чогулуп баштады. Биз ошо карапайым элге ыраазымын, терең ыраазымын. Андан кийин ушу кайрымдуу фондко мен буга чейин эч жака кайрылган эмесмин. Мен азыр ушул бир гана ишеничим ушу кайрымдуу фондду, анан эли журтумда кызым аман-эсен операция болуп келип элдердин катарына кошулса, мен баарыңыздарга терең ыраазымын, экидине ыраазымын. Кызым эле жакшы болуп кетип, эки баласынын маңдайында өзү аман болсун, ошо эки баласын өзү тарбиялап чоңойтсун. Бул деген оору эч качан эч мындай жанын кейитип оорутуп билгизбейт экен. Биз ошо төрөгөндөн баштап билип, ушу бир жыл аралыгында кызым өзү. Азыр ошол аралыкта ушунча күндө ушунча каражат суммасы канча чогулуп калды? Мынакей ошо бир айга жетелик. Ошондо бизде азыр $5.000, $15.663 сом чогулду. Дагы үмүтүбүз ушу карапайым элде. Кол сунуп жардамыңыздарды аябаңыздар. Чырактай кызым жакшы болуп кетсе баарыңыздар ыраазымын. Жакшы болуп кетсин эжеке, Кудай ыраса жакшы болот. Мен азыр ушундай энелерге мага окшоп отургандардын эч качан каалабайм, эч ким ушундай болгонун. Мен азыр кызым жакшы болуп кетсе деп Кудайдан миң мертебе тилеп отурам. Мен даже эртең эле акча чогулуп, борун алмаштырганга кетип калса, кемисе Кудайдан
Günde dileyip oturam. Gerek bolsa kızıma bilgispegenge hareket kılıp жоготуп албасам экен, ушул акча чогулуп калганча уктап атса барып даже эштен кирип келип уктап атканда да дем алып атабы ушул баласын тургузуп школго алып кетип атканда да ушул уктап атса ойготпой эле коеюн, ушул кыйналып чыкты. Азыр кийинки күндөрү ушу кыйналып баштады. Бул приступ берет экен. Экинчи жолу приступ болуп кармады кече күнү. Анан өзүм ичимде кандай жакшы эле тилеп атам, кызым аман эсен айыгып элдин катарына кошулуп балдарын өзү жетелеп өзү чоңойтса экен деп. Кудайым буйрса Аллах жардам берсин эжеке. Кудай буйрса жакшы болуп кетет Аллах. Кызым эле жакшы болуп кетсе экен. Кайрымды элем, силерден жардам күтөм. Кол сунуп жардамыңыздарды аябаңыздар. Мына урматтуу достор, мекендештер, сиздер менден айтасыңар, Азамат Кайдыгер Карабай бизден бир шайланбаган депутатыбыз катарысың. Ошо элдин өкүлү катары биз арт тарапта туруп, сиздер өзүңөр айтып атасыңар, баланча жакындарыбыз ооруп атат, барып берип койчу деген көрүүчүлөрүбүздүн ичинде кайрылгандар бар. Ошол жакта Айдана деген кыз бар, барып кабар алып койчу дегендериңер болду. Мисалы мына энеке Бактыгүл эже өзү төрө өстүргөн кызы Айдана экен. Анан Айдананын дагы ден соолугу жакшы үчүн эненин азыркы сөзүн уктуңар. Достор, жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Ушундай бир сарсанаа болуп, санаанын ичинде жашап жатышат. Ошон үчүн мен келдим. Мына өткөндө келип видео тартып чыгарсак, достор, мен аябай ыраазычылык билдирейин деп атам, силерге рахматымды айтайын деп атам. Анткени себеби силер көрбөй биякты көрдүңөр, Айдананы көрдүңөр, Бактыгүл эжени көрдүңөр, кыйналып атканын көрдүңөр. Бирок бул Айдана менен Бактыгүл эже силерди көргөн жок. Бирок силер көрүнбөй туруп эле алыста туруп кол сунуп атасыңар, жардамыңарды берип жатасыңар. Ошо силердин берген жардамыңар түз жетип келгендигине мен дагы толук немени камтынып атам, аракетти. Анткени сиздин берген жардам түз келип бул Айданалардын колуна жетиш керек. Жетти бүгүн $5000, анан 15663 сом чогулуптур, достор. Бул карагылачы. Мына эми бул менен эле жетиштүү каражат деп эсепке албайбыз, билесиңер. Боорду пересадка кылуу үчүн $30,000 керектелет. Дагы нар жактагы каражат чым-чым этип аракетти чымырканып аракет кылсак, ал да чогулуп калат, достор. Анткени чогулуп келген элибиз, журтубуз кол сунуп келген эл чарчабайды. Чарчатпасын жараткан. Колдон келишинче дагы кол сунуп коелу. Мына экран алдындагы реквизит мына ушул Айдана үчүн ачылган. Сиз салган акча эч кандай күмөн болбогула түз келип Айданага түшөт. Эгерде биздин атайын официалдуу каналдардан чыккан видео болсо, эгерде биздин видеолорду көчүрүп алып, биздин каналда эмес, мына Кайрымдуу болдум эмесинде эмес, биздики YouTube каналда 187 000 подписчик бар. YouTube канал бул бизге таандык. Анан биздин атыбыздан дагы YouTube ачып алып, видео жүктөп, өздөрүнүн реквизитин тиркегенге ишенбегиле, достор, мен ушуну айткым келет. Алданбагыла, жана алдабагыла. Аллах Таала көрүп турат деп биз жашайлы жашоону. Ошол TikToктон дагы башка жактан биздин каналдан чыккан нерселерге ишенсеңер, демек бул үй бүлөгө келип жетет. Анан Бактыгүл эже, Кудай буйрса мен дагы азыр келип сиздерден угуп, мындай мен дагы кадимкидей сүйүнүп атам. Анткени себеби мына ушундай кичинекей бир кадамдар менен биз чоң ийгиликке жетебиз, Кудай буйрса. Анан сиздин көзүңүздөн агып турган бүгүнкү кайгы көз жашы Кудайдын жардамы менен, элдин кол сунуусу менен сөзсүз мындай бир кубанычтын көз жашына айланып, кызыңыз каршыңызда аман болуп, көп жакшылыктарына күбө боло турган күндү жараткан насип кылган болсун. Мен ушуга тилектешмин чын жүрөгүмөн. Анан достор, мына Айдананын дагы сиздин кол сунганыңыз бир эле Айданага эле эмес, Айдананын ата-энеси үчүн, Айдананын өмүрлүк жолдошу үчүн, Айдананын кайын журту үчүн, Айдананын уул кыздар балдары үчүн, деги эле тууган уруктарынын бардыгын биз кубанткан болобуз, достор. Бир эле адамды эмес. Ошонун аркасында Кудай ыраазычылыгын тапкан болобуз. Биз Кудай ыраазычылыгын тапкан адамдар демек эки дүйнөнүн бактылуулугун тапкандар деп айткан. Ошон үчүн мен өзүм эле бактылуу болушту эмес, мен баарыбыздын бактылуу болуштугумду каалап, сунган колуңуздардын пайдасы мына ооруп жаткан адамдар үчүн болсо, тапкан пайда сиз менен
биздин сооп пайдасы достор. Ошон үчүн эч бир үйдө эч бир жан оорубасын, баарыбыздын үй бүлөбүздө амандык, ден соолук болгон болсун. Жараткан Аллах Таала ушундай жакшы күндөрдү насип кылсын. Мына азыркы учурда дагы бир кайталап айтып коеюн достор. $5000 жана 15663 сом чогулду достор. Дагы чамдап, дагы аракетти кылайлы. Дагы 10 күндөн кийин сиздерге биз сөзсүз отчетту берип, мына Бактылуу эжеке айдана болуп биргеликте дагы ыраазычылыгыбызды билдирип, бата менен биз бул ишибизди алгалай берели. Бактылуу эже, өзүңүз энелик бир жүрөк менен бир дуа кылып койсоңуз, анткени мен муну дайыма айтып келем. Менен көптөр тынымсыз жардам сурайт. Кандай жардам сурайт эже билесизби? Кээ бирлер ооруп жардам сураткан болсо сиздердей болуп, кээ бирлер балалуу боло албай жатам, Азамат деп ыйлашат. 18 жыл болду балалуу боло албай жүрөм. 15 жылдан бери балалуу боло албай атабыз Азамат. Ушу бир кол сунуп батасын алайын дедим эле деп кайрылгандагы көз жаштар бар эже. Дүйнө байлыгыбыз Кудайга шүгүр, бирок балага жете албай жүрөбүз деп кайрылган кайгылар бар. Кээ бирлердин турмушу эки тарап болуп, бириктире албай, бир туруктуу бир немеге келе албай жүргөндөр бар. Үйүндө бирөөсү ооруп, ошого садака берип жакшыртып алайын ата энемди дегендер бар. Кыскасы, бата алайын деген жандарга бир энелик бир бата тилек дуа кылып коңузчу. Амин. Карапайым кыргыз элим, баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик, ар бир үйдө тынччылык, токчулук, молчулук болсун, эч качан энелердин көз жашы төгүлбөсүн. Ар бир эне баласы менен бактылуу болсун, ар бир эне балдары маңдайында аман болсун. Эч качан баладан энени, энеден баланы айырбасын. Балалуу болбагандарга балалуу болсун. Үй ала албай жүргөндөр үйлүү болсун. Баардыгы келип Кудайдын буйругу экен. Ошо биринчи эле бул ден соолук экен. Качан гана башыңа келгенде билет экенсиң. Ошо биринчи айлык ден соолук дейт. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ишиңиздерге ийгилик. Бактылуу болуңуздар. Алла кабыл кылсын берген батаңызды, Кудайым буйрса. Мына достор, Аллах Таала ушул берилген бата тилектин баардыгын Алла кабыл кылсын. Кудай буйрса, эч бир үйдө эне мээриминен ажыратпай, ата мээриминен ажыратпай, аска зоо болгон аталар аман болсун. Ошон үчүн айтат. Азамат, сага дагы чоң рахмат. Мынакей жакында эле монтип ажылык сапарга барып келдиң. Ошол ажылык сапарың кут кылсын. Зыярат кылып келдиң. Ошолордун баары кут кылсын. Балдарың маңдайыңда аман болсун. Рахмат эже. Үй бүлөлүк бакыт. Мен сага чоң рахмат, ыраазымын Азамат. Сен болбосоң биз деген мындай билбейт элем кандай кылыштычы. Ошо биринчи Алла Таалам Кудайга ыраазымын, андан кийин сага, кыргыз элиме ыраазымын. Ошо ишиңе ийгилик, балдарың жакшылыктарын көр, үй бүлөң менен бактылуу, эч качан ооруба. Ушундай бизге окшогон адамдардын соогуна калып, ошолорго кайрымдуулук кылып, ошолордун арасында аман болуп, ошолордун батасы сага тийип кабыл кылып, ошолор аман болуп кабыл кетти. Кудай буйрса, Кудай кабыл кылсын. Карагылачы достор, мындай батаны Кудайым сөзсүз кабыл кылат деп ойлойм. Анткени кыйналып турган жандардын бата тилек дуасы түзмө-түз кабыл болот деп айткан. Зарыгып турган адамдардыкы, башына мүшкүл иш түшүп турган адамдыкы, анын үстүндө эненин берген дуасы түзмө-түз кабыл болот деген. Сөзсүз Кудай кабыл кылган болсун. Элибизге пайдабыз гана тийсин, зыяныбыз тийбесин. Достор, бар болойлу, аман болойлу. Кашкыбыз апалар, аталар, үй бүлө, бала чакабыз баары бирге болсун, жараткан насип кылса. Мурунда нормально басып жүрчүмүн, эч жерим оорубайт, мындай азыр болсун мындай. Мурунда кебетемде башкача болчу да, мындай мен мындай таанып билгендер, тааныштарым айдана эмне болуп кеткенсиң, өңүң кандай болуп кеткен деп мындай билишпейт да, ооруатканымды билген эмес болчу да. Өңүм өзгөрөт экен, бул боор ошо өңдү өзгөртөт экен, анан кийин мындай бескомфортный болот экен ичиң. Мындай көп кеткендей кылыпчы. Тамак ичсең көп аш кыла албайсың. Анан кийин туалетке барганда
мочогонный мындай көп суусундук ичсең дагы сие албай ушундай араң эметесиң да мындай ошо. Анан мурунда андай эмес болчу, анан кийинки күндөр ушу приступ берип баштады. Кече күнү эле экинчи жолу приступ берди да. Мындай приступ бергенде мындай дары ичсең кээбирки оорулар басат го, кетанал ичмеде эме болсо. Бул наоборот күчөйткөн да. Дары ичтим, анан болбой наоборот күчөдү, анан кийин өз басылмай сайын. Ошо мен ошо жана катуу ооруп приступ бергенде ойлоном да, мындай азыр эле өлүп калбаймбы деп. Ушунду ой келет. Азыр өлүп калбаймбы деп. Ошо эстирага приступ келсем экен, кыргыз эл менен ошо жардам сурайм. Мен ошо эмес сиздин кайрымдуулук фондуна барганда эле ошо сиздин жардам берет экениңизди ошо билип эле ушундай жакшы болуп кетет экен ойлодум сразу эле мындай. Анан эми опрессиядан деле коркуп атам, мындай мындай опрессия эмес го, азыр коркуп баштадым да уже. Жакшы ошо сиз менен көптөр барышат го боор алмаштырууга, ошо көп сизден негизи биринчи көргөм да. Анан ошо ишенип эле жакшы болуп кетем, анан сиз аркылуу деп ушинтип ойлоп атам.